1986 Украинанын Чернобыль атомдук электростанциясындагы атомдук реактор жарылып, өтө кейиштүү кесепеттерге алып келген. Ошол учурда СССРдин карамагындагы бардык мамлекеттер ууланган аймактарды тазалоо максатында аскерлерин киргизген. Тилекке каршы калыбына келтирүү иштерине качкан аскерлер дагы ууланып каза тапса, алган запкысынан бүгүнкү күнгө чейин майып болуп калгандары дагы бар. Бүгүн Борбордук парктагы эстеликте Чернобыль апатынын катышуучулары, курман болгон аскерлердин жакындары жана президенттин Талас областындагы ыйгар мукты өкүлү Нурлан Дарданов шаар жетекчилиги катышкан митинг реквием болуп өттү. Облус жетекчиси апаттан запкы тартып келген ардагерлерге ден соолук каалады. Сиздердин эмгегиңиздерди биз эч убакта унутпайбыз. Канча деген жарандарыбыз өз өмүрүн арнашкан, ден соолугуңуздарды бердиңиздер. Андан бери 38 жыл өтүптүр. Дайыма ушундай каза болгондорду бир эскерип келебиз. Алардын эрдиктери кыргыз элинин жүрөгүндө терең сакталат. Мындай кырсыктар элибизде, жерибизде болбосун. Бөөдө кырсык, согуш болбосун. Элибизде дайыма тынчтылык, биримдик, өнүгүү болсун. Өлкөбүздө өнүгүү, биримдик, ынтымак болсо, өнүгүү болот. Баарыңыздарга кааларым ушул. Ийгилик каалайм, ден соолук үй-бүлөңүздөр аман болуңуздар, бар болуңуздар. Талас шаарынын биринчи вице-мэри Эркин Аскаров Чернобыль апатынын курмандыктары жыл сайын эскерилип, бүгүнкү күндө арабызда аман жүргөн ардагерлер ар дайым камкордукка алынарын белгиледи. Оор жана кооптуу шарттарды өз өмүрүн аябастан кырсыкты жоюу үчүн эр жүрөктүк менен күрөшкөндөрдүн алдында башыбызды ийебиз. Булардын каармандыгы жана баатырдыгы менен гана радиациянын андан ары таркап кетиши токтотулду. Авариянын кесепеттерин жоюуга 5000 кыргызстандык катышкан. Азыр алардын 1,5 миңден бир аз ашыгыраак эле калды. Чернобыль аэсиндеги трагедияга өмүрүн жана ден соолугун аябастан радиациялык кырсыкка каршы күрөшкөн эр жүрөк адамдар жөнүндө эч качан унутпашыбыз керек. Чернобыль кырсыгын калыбына келтирүү ишине Кыргызстандан 3000ден ашуун аскер катышкан. Анын ичинен Талас областынан 320 аскер катышып, бүгүнкү күндө 40тан ашуун ардагер калды. Көй кайтып болуп кетти да. Анан кайтып болуп кеткендердин азыр жерге үй-бүлөсүндөгү келинчектери келип атышат, катышып атышат ушундай майрамга. Жылда бизде ушундай майрамды мэрия тараптан, өкүлчүлүк тараптан өткүзүп берип атышат. Аларга учурдан пайдаланып терең ыраазычылык айтып кетебиз. Анан райондордо кече өткүзгөнбүз. Кече өткүзүп, райондордо кече өтүп бүттү. Анан бүгүн областной кылдык да, бияка чакырып балдардын баарын ошодон өткүзөлүп атты. Митинг реквиемде апатта курбан болгондорго багышталып Куран түшүрүлдү. Норузбек Шабданбек уулу, Бексултан Рахатбек уулу, Талас шаары.